Bir аял киши өттү. Бул дагы өтө аянычтуу окуялардын бири да. 40, 30, 60 чейин челектерде суу кеткен да ага. Ал эмне кылып жүргөн? Арам иштин үстүндө өлгөн, урматтуу мекендешим. Арам иштин үстүндө өлгөн. Бирөөлөр мисте сатат, мейиз сатат. Мейиз пуруш деп коебуз биз баткендиктер. Бадам пуруш деп коебуз. Аны дене пурушу да. Аны дене пуруш дейт. Денесин саткан аял. Ал жасанып канчалаган краскаларды бетине сүртүп, көздөрүнө, кирпиктерине ар кандай жасалма нерселерди коюп, ошончолук клиент тартат, өзүнө аракет кылат. Акча алуу үчүн, эркектерди өзүнө каратуу үчүн, тартуу үчүн. Комфорт зонада, квартирасы сонун, ыстык, жакшынакай жерде, кроватта, диванда. Бирок бул жерге келерин ойлонуш керек. Ким болбосун, кандай төшөк түзүдө жатпасын, айырмасы жок анын. Ушул жерге келер турган күндү ойлонуш керек. Ушул жерге келип, кээде сабак алып туруш керек. Кирүү кезде. Ошол өткөн аял 30, 40, 50, 60 челекке чейин челек суу кетти, таза болгон жок дейт. Ар кандай ичинен жаман нерселер чыкты. Өлүк жууган адамдар, ошол мен өлүк жууган ар дайым өлүк жууп иштеген бир апа бар. Мухаммад дейт, жууп атам, эч таза болбойт дейт. Бир канча челек суу кетти дейт. Ал көрсө ошентип дене сатып, дене пуруш болгон ал. Ага кардар ким болот? О, Америкадан келип бирок кардар болбойт. Ошонун чөйрөсүндөгү эл адамдар кардар болот. Ким болбойлу ойлонойлу, урматтуу мекендешим. Ушул жерге келерибизди ойлонойлу, ойгонойлу.